Казакстан зер буюмдары чет элдиктердин суроо талабына чет мамлекеттердин жарандары өзгөчө улуттук оюмдагы колдонмо, прикладдык эмгектерге кызыгышат дейт атамекендик чебер Берик Алибаев. Ал эл аралык Карл Фаберже орденинин ээси, анын эмгектери көптөгөн өлкөлөрдө жогору бааланат. Азыр зергер өз үйүнүн музей ачып, элдин баалуу этнографиялык экспонаттарын сактап келет. Чет элдиктер аузун ачып, Чет элдиктер эмне деген улуу эл деп таң калууларын жашырбайт. Чет өлкөдөн келген меймандар, делегациялар көп. Баары казактын этнографиясын көргүсү келет, мурунку жашоосу менен таанышкысы келет. Кандай улут экенин, тарыхта болгон же болбогон деген сыяктуу. Керек деген буюмдары кандай болгонун көргүсү келет. кандай болгон, кандай заттар болгон, сону көргүсү келет. Мамлекеттик кирешек комитетинин маалыматы боюнча былтыр өлкөдөн 8 миллион доллардан ашык суммага 200 килограмм зер буюму экспорттолгон. Казакстан күмүш кору боюнча экинчи орунда, ал эми алтындын кору боюнча алдыңкы 10-дукка кирет. Башкача айтканда, бул тармакты өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Атамекендик зер буюмдарды өндүрүшү креативдүү индустрия тизмесине кошулган. Ошондой эле өлкөдө зергер буюмдарын санариптик таңгактоо принциби киргизилмекчи. Чеберлердин кесибин жакшыртуу үчүн шарттар түзүлүүдө.